Кыргыз тили 3-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Саламатсыңарбы балдар? Сабагыбызды баштайбыз. Маанайыңар кандай? Иш табар аябай сонун болуп турат балдар. Баарыңарга жагымдуу маанай калуу менен бүгүнкү сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ат атооштун өзгөчөлүктөрү. Ат атооч деген эмне эле? Заттын аты аталбай туруп, мен, сен, ал, ушул, тиги, бул деген сөздөр булар ат атооч сөздөр болуп эсептелинет. Заттын атына, мисалы, заттын аты мен деген Айгерим, мен Асан десе, бул жерде мен, сен, ал, ушул, тигил деп айтылбай көрсөтүлөт балдар. Мына баарыңарга жагымдуу маанай каалайм балдар. Баарыбыз жагымдуу маанайдын негизинде бүгүнкү сабакты баштайбыз. Сабактын максаты менен таанышабыз балдар. Бүгүн сабактын 3 максаттын негизинде бүгүнкү сабагыбызды ишке ашырабыз. Биринчи, кыргыз тилинде 6 жөндөмү бар экенин билебиз балдар. Кыргыз тилинде 6 жөндөмүн билебиз. Ал, бул деген ат атооч сөздөрдү жөндөгөндө оңгуда өзгөрүү болорун байкайбыз. Текст угуу менен сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз балдар. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Ал, бул деген ат атооштор өз алдынча жөнделгөндө оңгуда өзгөрүүлөр болот. Мисалы, ал, анын, ага, аны, анда, андан. Ал эми зат атооштору менен бирге жөнделгөндө өзгөрүүгө учурабайт. Мисалы, атооч ким, ал окуучу, илик кимдин, ал окуучунун, барыш кимге, ал окуучуга, табыш кимди, ал окуучуну, жатыш кимде, ал окуучуда, чыгыш кимден, ал окуучудан. Карагыла, бул жерде ал эми зат атооштор менен бирге жөнделгөндө, зат атооч сөздөр менен, бул жерде зат атооч сөз кайсыл? Окуучу. Ким? Окуучу зат атооч. Эгерде биз бул ал деген бул ат атооч. Эгерде ат атооч менен зат атооч биргеликте жөндөлө турган болсо, анда эмне болбойт экен? Бул ал анын болуп өзгөрбөстөн, өзгөрүүгө учурабастан эмне болот экен? Жөндөлөт экен балдар. Сүрөттү карагыла. Сүрөттөн кимди көрүп турабыз? Аябай сулуу, татынакай, колунда журналы бар. Ким? Атооч сөздөн туруп атат. Ал мугалим. Биз булунун аты жөнүн айткан жокпуз. Бул мисалы Аниса Дүйшеналиевна болушу мүмкүн, Гүлнур Жүзүмалиевна деген болушу мүмкүн. Бирок биз эмне кылдык? Ал мугалим атын билбейбиз. Ал мугалим. Эгерде биз бул мугалимдин аты жөнүн билбесек, алсаң бул ким эле десе, ал мугалим деп жооп беребиз. Бул жерде атооч сөз кайсыл? Ал. Балдар, түшүнүктүү болдубу? Эми карагыла. Ал мугалим бүгүн бизге сабак өтөт. Ал мугалим бүгүн бизге сабак өтөт. Атын жаңы келген мугалимди биз атын билбесек, ал мугалим деп атооч сөздү колдонуп айтат экенбиз. Илик ал окуучунун, ал. Эми карагыла. Бул окуучу, бул окуучу. Ал окуучунун гүлүм ага жакты. Атын билбейбиз. Бул 1-класска келди, анан аябай сонун гүл алып келсе, бул окуучунун, ал окуучунун гүлүм ага жакты деп айтат экенбиз балдар. Ал чымчыкка. Атооч таптык. Ал чымчыкка барды. Ал ат атооч. Балким Асан чымчыкка барган чыгар. Балким Айгерим чымчыкка бардыбы? Же Эрлан чымчыкка бардыбы? Биз билбейбиз. Ал баланын атын. Эгерде билсек, бул жерде зат атооч сөздү колдонуп калмак. Билбегендиктен бул жерде эмне кетип атат балдар? Бул жерде аты аталбаган ат атооч сөз кетип жатат. Табыш жөндөмөсүндө карагыла. Ал мышыкты. Эмне болот экен? Ал мышыкты алып кетишти. Ал мышыкты алып кетишти. Карагыла. Бул мышыкты ким алып кетиши мүмкүн? Мышыкты
эмнени мышыкка табыш жөндөмөсүндө туруп атат. Ким алып кетиши мүмкүн? Эгер зат атоочу боло турган болсо, бул жерде адамдын аты болмок. Балким Амина мышыкты алып кетти, Айназик мышыкты алып кетти деген сөздөр колдонуп, бул жерде зат атооч сөз болбогондуктан, ат атооч сөз болгондуктан ал деген аты аталбаган зат атооч сөздү колдондук. Ал мышыкты алып кетти. Жатыш жөндөмөсүндө ушул китептен кимден эмне карагыла. Суроого жоопту ушул китептен тапты. Эмнеден тапты? Жатыш жөндөмөсүнүн суроосу китептен ушул. Эгер китептин аты аталса, бу жерде ушул деген сөздү колдонбойт болчук. Аты аталбагандыктан биз ушул китептен деп ат атооч сөздү алдык. Ушул китептен биз жатыш жөндөмөсүнүн жөндөй алдык. Чыгыш жөндөмөсүн алмадан. Карагыла. Эмнеден? Алмадан. Бул алмадан компот жасаса болот. Бул деген дагы ат атооч, бул мисалы алманын сорттору болот да, бул жерден сортун алманын түрүн айтып, мисалы, анан бул жерде айтсак болот. Превосход алмадан компот жасаса болот. Бул жерде ат аталбагандыктан ат атооч сөздү койдук дагы, анан эмнени жаздык? Алмадан. Чыгыш жөндөмөсү эмнеден? Алмадан. Так. Атооч, карагыла бул жерде. Кайсы эмнелерди көрүп турабыз? Бул жерде биз бул жерден 6 жөндөмөнү көрүп атабыз, балдар. Атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Атооч, карагыла. Сен, ким? Сен, илик, сенин, сага, табыш, сени, жатыш сенде, чыгыш сенден. Булар эмнелер экен? Ат атооч сөздөр эмне кылды? Өзгөрүүгө дуушар болуу менен эмне болду? Жөндөөлүштү, балдар. Карагыла. Атооч сен, илик сенин, барыш сага, табыш сени, жатыш сенде, чыгыш сенден. Ташбака менен бугу дейт. Карагыла, балдар. Ташбака менен бугу эмне кылып жатат? Текстти жакшылап көңүл бурабыз, түшүнөбүз текстке. Тексттин ичинен ат атооч сөздөргө да көңүл буруп турсак болот, балдар. Текстти баштайбыз, балдар. Ташбака менен бугу. Күндөрдүн биринде ташбака суу жээктеп баратып бугуга жолугат. Бугу: "Эй, кыска буттуу жаныбар, кел, жарышабыз" дейт, жөн турбай. "Макул, жарышса жарышалы. Жеңилип калып ыйлабасаң болду" дейт ташбака. "Мен башкадан жеңилсем да, сенден жеңилбейм го. Өзүбүзгө жаккан жолду тандап алабыз" дейт өз күчүнө ишенген бугу. "Макул, сен айткандай болсун" дейт ташбака. Ошентип экөө жол тандашып, бугу түз жолду тандайт. Ал эми ташбака жолдун чөп баскан тарабын тандап алат. Экөө жол тандашкан соң, алар эртең менен жолугушууну чечишип, үйлөрүнө тарап кетишет. Кечинде ташбака туугандарын чакырып, аларга бугу менен мелдеше кеткенин айтат. Анда ташбакалардын улуусу: "Келгиле, биз мындай кылалы. Сен Маарага барып турасың. Калганыбыз Маарага чейин жолдун ар жерине жашынып алабыз. Бугу бурулуп караганда, ошол жерде кимибиз болсок, чуркап бараткандай түр көрсөтө беребиз" дейт. Буга баары макул болушат. Карагыла, балдар, бул жерде. Экөөнүн сүйлөшүүсүн азыр биз эмне кылабыз, аныктап тактайбыз. Эртеси ташбака менен бугу болжошкон жеринен жолугушуп, жарышка түшүшөт. Бир топ чуркагандан кийин бугу: "Ай, кыска бут, сен кайдасың?" деп кыйкырат. "Мен мындамын" дейт арт жактагы ташбака чуркамыш болуп. Бир аз чуркагандан кийин кайра: "Кыска бут, кайдасың?" деп сурайт. "Мен мындамын. Эмне жай чуркап келатасың?" деп алдыдагы ташбака жооп берет. "Ташбака менден озуп кеткен турбайбы?" деп бугу ылдамдыгын күчөтөт.
Марага жакын калганда кайрадан бугу кыска бут кайдасың деп суроо салат. Мени көрбөдүңбү? Мындамын. Буттарың узун болгону менен өтө жай чуркайт турбайсыңбы? Мага жетпейсиң го деп алды жактагы ташбака күлүп турган болот. Сен кыска бут деп шылдыңдагандыгым үчүн кечирип кой. Сен менден күлүп турбайсыңбы? Сага мындан кийин тийишпеймин. Андан көрө биз эми дос болуп жүрөлү деп бугу кечирим сурайт. Ошентип ташбака досторунун аманкөйлүгү менен жеңишке жетишиптир. Кана балдар, эми ташбака менен бугуну биз эмне кылдык? Окудук балдар. Эми карагыла, бул жерден биринчи сүйлөмдөргө көңүл бурайык дагы. Бул жерде ата тогуш сөздөр бар бекен, бирден карап чыгабыз, балдар. Күндөрдүн биринде ташбака суу жээктеп баратып буга жолугуп калат. Барбы балдар? Ата тогуш сөз жок бул жерде. Бул жерде дагы жок балдар. Макул жарышса жарышалы, жеңилип калып ыйлабасаң болот дейт ташбака. Мынакей бул жерде сенден, мен башкадан жеңилсем да сенден жеңилбейм го. Ата тогуш сөз. Мынакей бул жерде кетти. Макул, сен айткандай болсун дейт ташбака. Сен ата тогуш сөз. Мен, сен, ал. Ошентип экөө жол тандашып бугу түз жолду тандайт. Ал, мына ата тогуш сөз. Ал эми ташбака жолдун чөп баскан тарабын тандап алат. Мына бул жерде турат. Карагыла балдар. Сен ошентип эмне болду? Булар бул жерде карап көрөбүз балдар. Карагыла, силерди тапканга аракет жасагыла балдар. Мына 1-2-3 сөз бар экен, ата тогуш сөздөр менен. Эми сүйлөмгө, текстке көңүл бургула. Тексттен гана текст боюнча сүйлөп берейикчи. Өзүбүздүн сөзүбүз менен түшүнгөнүбүздү. Бул эмне? Бугу. Бул эмне? Бул ташбака. Бул экөө эмне болду? Жолугуп калышты. Бугу эмне деди ташбакага? Бугу ташбакага кел экөөбүз жарышабыз деди. Ташбака эмне кылды? Ташбака макул болду. Андан кийин эмне кылды? Экөө ошол жерден сразу экөөбүз жол тандап алайык деди. Эки жол бар экен бул жерде. Бугу түз жолду тандап алды дагы, ташбака чөп чардуу жолду тандап алды. Бул жерде тексттин негизги сюжети кетип атат, балдар, айтылып атат. 1, 2, 3, 4, 5 ташбакалар. Бугу менен ташбака мелдешкенден кийин ташбака каяка келет? Өздөрүнүн туугандарына келет, ташбакаларга келип айтат. Бугу мага ушундай деди, экөөбүз жарышабыз деди. Мен макул болдум деди. Эми эмне кылам? Мен Марага жетиш үчүн кандай амал кылып Марага жетсем болот дейт. Ошондо ташбаканын улуусу эмне деди? Мынакей улуусу. Сен Марага жеткизиш үчүн биз кандай кылышыбыз керек дейт. Ошондо бул ар бир ташбака ар бир чөптүн жанында эмне жашынып турган болот. Анан жашынып тургандан кийин булар эмне кылышты? Жанагы бугу, ай ташбака сен кайдасың дегенде жашынып турган ташбакалар эмне кылды? Ошол чөптүн арасынан кылт этип чыга калды дагы. Мен мындамын деп жооп берет. Ал эми бугу менен мелдешкен ташбака эбак эле кайда турган болчу? Марага жеткен жеринде турган болчу. Ошентип эмне болду? Ташбакалардын ар биринен сурап атат. Ташбакалардын амалкөйлүгү менен эмне болду? Амалкөйлүгү менен ташбака эмне кылды? Марага жетти балдар. Ошондой кээде ушундай амалкөйлүктөр да керек экен. Бул жерде эмне себептен? Бугуну билесиңер, бугу деген бул аябагандай тез чуркайт. Оңой менен жырткычтарга жемин жедирбейт. А ташбака деген бул байкуш жай басат, Анан жырткычтардан коргонуш үчүн бул өзүнүн жанагы үйүнө кирип кетет башын салып. Ошентип гана бул эмне жырткычтардан аман калат. Ал эми бугу кантип эмне кылат? Кантип жеңет? Кантип чыгат? Бугу бул эмне кылат?
Бугу бул жырткычтардан өзүнүн күлүктүгү аркылуу айырмаланып, чуркап, жем болбогонго аракет кылат. Бул жерде кимдики туура эмес болуп калды деп ойлойсуңар? Бул жерде кимдики туура эмес болду? Бул жерде бугунуку туура эмес болду. Ташбака кантип мен менен чуркайсыңбы мелдешке дегени, бул таптакыр туура эмес, балдар. Окуя кайсыл жерде болгон? Карагыла, балдар. Окуя болгон жер бул өзөндүн суунун бою экен, каармандар кайсыл болду? Ташбака жана бугу болду. Ойлонуп көрөбүз, балдар. Окуя болгон жер, айттык, окуя болгон жер бул ээн талаада экен. Ээн тала. Окуя болгон мезгил, бул кайсыл жер болду? Окуя болгон мезгил. Окуя болгон мезгил бул жай мезгили болду. Так, иштептериңерге бул чыйып алсаңар болот. Өзүңөргө жакшы, анткени уккан нерсеңерди эстөө үчүн ушул жерге эмне кылсаңар болот? Эстеген сөзүңөрдү жазсаңар болот. Мисалы, окуя деген жерге эмнени жазсак болот биз? Окуя кай жерде болду? Ээн талаада болду. Каармандар кимдер экен бул жерде? Ташбака менен бугу экен. Окуя болгон жер өзөндүн бою, суунун бою. Окуя болгон мезгил бул жай мезгили болду, балдар. Сөз түрдөгү иштептериңерге жазгыла. Анткени эс тутумуңарга дагы аябагандай жакшы жардам берет. Эми суроолор. Бугу менен ташбака эмне деп мелдешти? Кана эстейбиз. Мен силерге да айтып бердим, бугу менен ташбака эмне деп мелдешти? Бугу менен ташбака эмне деп мелдешти? Бугу менен ташбака эмне? Эмне чуркоодон жарышабыз деди. Ташбака кандай жолду тандады, балдар? Ташбака чөптүү жолду тандады. Эмне үчүн тандады деп ойлойсуңар? Эмне үчүн? Анткени анын ташбакалары, туугандары чөптөрдүн арасына жашынып туруш үчүн булар эмне кылыш керек болду? Чөптүү жолду тандап алды. Чөптүү жолду тандап алды дагы. Анан ошол жерден жанагы бугу ай ташбака кайдасың дегенде мен мындамын деп жана бекинип турган ташбакалар чөптүн арасынан чыга калды. Негизи ташбака бугу менен мелдешкен ташбака чуркадыбы? Ал чуркаган жок. Ал ошо мара башында эле жана мелдешкен кайрыга чейин чуркай турган жерде эмне кылды? Бугуну күтүп отурду. Бул жерде эмнени билип атабыз? Ташбаканын акылдуулугун көрүп атабыз, балдар. Мелдеште ким жеңди? Кана ойлонобуз, мелдеште ким жеңди? Мелдеште сөз түрдө ташбака жеңди. Ташбака бугуну кантип жеңди? Өзүнүн акылдуулугу менен жеңди. Чыгарманын аягы эмне болуп бүттү, балдар? Чыгарманын аягы ташбака менен бугу экөө эмне болду? Дос болуп калышты. Чыгарманын аягы ошо менен аяктады. Ошондо кээде акылдуу болсок дагы көп бизге жардам берет экен. Бугу көрдүңбү? Бугу канчалык күлүк болсо дагы эмне болду? Аңкоолугунан эмне болуп калды? Марага жетпей калды. Себеби бугу ташбака марага келмек эмес да. Бул бугунуку дагы туура эмес, ташбаканы эмеге чуркаганга мелдешкени туура эмес болуп калды. Анан эмесе, балдар, үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма 6 жөндөмөнүн жардамы менен сүйлөм түзөбүз. 6 жөндөмө дегенде бизде кыргыз тилиндеги жөндөмөнү эстейбиз. Алар аточ, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөр. Ар бирин жөндөй алабыз, балдар. Аточ ким эмне, илик кимдин эмненин, барыш кимге эмнеге, табыш кимде эмнени, жатыш кимден эмнеден, жатыш кимде эмнеде, чыгыш кимден эмнеден. Ушул сөздөрдү пайдалануу, ушул жөндөмөлөрдү пайдалануу менен азыркы биз сүрөттөн көрбөдүкпү, балдар? Мен силердин эсиңерге салып коеюн, убакыт бар экен азыр. Ушул китептен жатыш жөндөмөсү суроого жоопту ушул китептен таптым. Эмнеден? Китептен. Ушундай кылып сүйлөм атоот сөздөрдү колдонуп, ошону менен бирге эле жатыш жөндөмө суроосуна жооп берген сөздөрдү пайдаланып эмне кылсаңар болот экен, балдар? Сүйлөм түзүшүңөр керек экен. Ушуну менен, балдар, биз
темабызды жыйынтыктайбыз. Тема түшүнүктүү эле болуш керек деп ойлоймун. Үйгө тапшырманы түшүнүңөр. Саламатта калгыла балдар.